Илгери чоң энелерибиз кездемелер өтө баалуу болгондуктан аларды сатып алууга каражаты жетишпей, дал ушул калган өбүндөрдөн эле ар кыл кооздуктагы курактарды курап келишкен. Ал эми бүгүнкү күндө бул унутта калып бараткан өнөрдү аздектеп, баалап ал тургай улам жаңы муунга үйрөтүп жаткан дагы инсандар бар экен. Анда эмесе кеп башынан болсун, сиздер азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүнө күбө болуудасыздар. Өмүр бою органда иштегем. Өмүр күз келгенде жылуу жака учат, анан кайра кайтып келиш керек да. Анан мен да баягы кызым жакшы жерге турмушка чыгып, анан кийин апасын сагынганда кайра келип, кетип, ушинтип турса экен деген өзүм оюм бар болчу да. 1827-29 жылдары Лондондо бир эненин бакчасы деген эмеде жүрөт. Ушундай тигилген экен да. Окум, сөм, карыш деп туруп үйрөтөбүз да баарыначы. Өмүр бою Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде эмгектенип, жаштыгын бүт өлкө келечегине арнаган Гүлнара Жолдошбекова жакынкы айлардан бери курактардын ар кыл түрлөрүн, ар кандай ыкмаларын үйрөтө турган чакан мектеп ачкан. Окуучуларынын дээрлик көпчүлүгү Гүлнара айымдын кол эмгектерин көрүп эле өмүр бою кол өнөрчүлүк менен алектенген инсан болсо керек деген ойго такалышат. Мындан улам каарманым өзүнүн эң алгачкы сабагын тааныштыруу менен баштап, кезинде форма кие мекен үчүн жан өрөгөндүгүн сыймыктана айтып берет. Мен өзүмдүн баягы таанышымды ушул жерге баягы окуучуларды отургузуп алып, мен өмүр бою ички иштер бөлүмүндө иштеген айыммын деп баштайт. Анан кийин бул жакка өтөм. Бул жакка өткөндө баягы өзүмдүн формамды көргүзөм. Өмүр бою органда иштегенмин. Өмүр кантип келип калдыңыз дейт. Эми аял киши болгондон кийин тиккенди билсем, токуганды билсем, анан кийин баягы сайганды билсем, өзүмдүн кичинекей өнөр ачып алып туруп, анан кийин отуруп эле иштейм деп ойлогом биринчисинде. Отуруп өзүм үчүн эле ушул жерде өзүмө бүт ыңгайлуу эмени бар түзүп алгам, шартты. Эртеден кечке эми пенсияга чыккандан кийин пенсионердин тынч отуруп убакыт тиричилигин кылса экен деп, жок, андай болбой калды. Эми болсо окуучуларды окутууга туура келди. Мамлекеттик кызматтан ардактуу эс алууга чыккан кезден тарта Гүлнара айым кол өнөрчүлөрдүн чакан өнөрканасын негиздеген. Мындай кадамга баруу менен каарманым жаштарга өлкө маданиятын, үрп-адат, каада салтын мурас катары калтырсам деген улуу тилек коюп алгандыгын айтат. Кыргыз элинде биз өзүбүздүн улуттук кийимдерди да азыраак кийет эмеспизби? Башка жака чыксаң улуттук кийимдерди көп кийишет. Анан кийин баягы тигилишин да унутушат, саймаларын да унутушат экен. Ошолордун туура кандай бычылат, кандай тигилет, ошону кандай кийишибиз керек. Ошонун баарын мен ушул өзүмдүн өнөрканамда үйрөтөм да. Баягы кыргыз көйнөк болобу, чыптама, белдемчи, дамбал, элечек, кептакыя, тебетей, ошолордун баардыгын бир баягы илгерки ыкма жолуна салып туруп, баарын бычылышынан тигип, бүтүп кийишине чейин ушул жерден мен өзүм үйрөтүп, баягы кийин өздөрү үйрөнгөндөн дагы улантып, муундан муунга өтсө экен деген ой бар да мендечи. Баягы момундай кооз нерселердин баардыгы баягы кандайдыр десем, баягы жетишкендиктен эмес, баягы жокчулуктан эле пайда болду деп ойлойм да. Ошо болгон майда нерселерден курап отуруп, анан кийин кандайдыр бир момундай курактар жаралган деп ойлойм да. Эмнегедир дегенде буларды эң кичинекей калган өбүндөрдөн эме тигилет да. Мисалы мына жерде бото көздү көрүп турасыздар да. Буларга көп деле кездеменин кереги жок. Буларгачы өтө деле көп кездемелерди деле кереги жок. Булардын баардыгын калган калдыктардан деле тексе болот да. Муну турналар деп коет. Бир тарапта мен бул турналарды тиккенимде бир себеп бар. Баарын бир тарапты карата учуруп, баягы күз келгенде жылуу жака учат, анан кайра кайтып келиш керек да. Анан мен да баягы кызым жакшы жерге турмушка чыгып, анан кийин апасын сагынганда кайра келип, кетип, ушинтип турса экен деген өзүм оюм бар болчу да. Ошону көп эме айта берсем элдин баары күлө берет. Арасында каттама курак бар, көрдүңүздөр. Булар таптык тем эле кымындай кездемелерден куралат. Бири-бирине катталып. Но өзгөчөлүк ортосуна ар дайым мындай кызыл,
кездемеден көз катары чыгарып коюшчу да. Баягы көз тийбесин деп, баягы канчалык каттап анан тигип атканда ушул жеринен көз калдырат. Баягы жаман көздөн алыс болсун, бөөдө кырстан тышкары болсун деген ой ниет менен ушинтип каттап, анан мына көздөрүн чыгарып койчу. Ишенбесек да ошого ишенүүгө туура келип атат. Эмнегедир деген биз баягы бүт ата бабаларыбыздан калган баягы салтты уландырып атабыз да. Үйрөтүш биздин милдет болуп калды окшойт. Азыр мен эч нерсени кескен деле жокмун. Мынакей калган эле калдыктарды азыр мен сиздерге мындай кылып туруп азыр жөн эле курап берем. Пайдасы аябай күч. Бул жерде математика да керек, геометрия, физика да керек окшойт, баары эле керек окшойт. Мен бул жерде убакыттын кандай өткөнүн да билбей калам. Эртеден кечке ошол жерде жүрүпчү. Окуучуларым кеткенден өзүм отуруп алып, анан иштейм. Мына болгон эле бир 2-3 кичинекей калган калдыктан азыр мен бир нерсени жасап атам, азыр көргүзөм. Эмнени жасап атканымды дебейинби? Азыр баягы эл арасында көп жасалган курактын бирин көргүзүп атам азыр сиздергечи. Ушинтип бирине бири куралып туруп тигилет. Мынакей жай эле тигейин, мынакей. Бул ушинтип туруп тигилип, анан кийин мындан ачылат. Бул жанагы курак туш кийизден көрдүңүздөр окшойт. Турна деп аталат. Көрдүңүздөрбү? Ушундай эле кичинекей калган калдыктарын дер. Эми мен бул жерин кайра ак кылып жиберишим керекмин да, мына жерден. Мындай кичинекей эменин ортосун таап, анан кийин мына жерге коюп туруп, болжолдоп туруп, анан кийин мен кайра буну мындайынан кошуп тигип койгондон кийин бул болсо турна болуп калат менде. Азыр мынакей мындай кылып туруп эле. Эми бул мындайынан тигилет. Көрдүңүздөрбү? Мына жай тигейин сиздерге да. Азыр кичине кыйшык болуп калышы мүмкүн койбоймбу? Адам толкунданып атканда, бирөө жарым карап турганда мынакей көрдүңүздөрбү? Ушинтип отуруп, анан кийин туш кийиздердин четтерине 10-15-20 метр жанагындай турналарды жасайбыз да отуруп, анан кайра мына кызыл болсо бул жагына келет. Бул жакка бүктөлүп, кол менен бармактар менен мынтип коебуз. Үтүктүн деле кереги жок. Улам тынбай ушинтип отуруп метрлеп тигебиз да бунучу. Анан кайра бул жагына да кичине чыгып туруш керек, бул жагына да кичине чыгып туруш керек. Кайра ушинтип курап отуруп биз туш кийиз болобу, төшөктүн четине болобу, ушинтип отуруп алып курайбыз. Кийимдерге да азыр аябай турналарды кошуп атпайбы? Турна курак деп. Эки катар учкан турналарды жасап, мынакей көрдүңүздөрбү? Азыр мына жерге бирди кошуп койсом, аябай кооз болуп калат. Мына монтип басып, кайра буну бул жерге азыр монтип туруп тигип коем. Болду. Аябай кооз болуп калат. Ушинтип турак жаралат. Мынакей сизге туш кийиздеги турнаны так ушундай кылып тигебиз деп. Мына дал ушундай өндөрдү бири-бирине жармаштырып олтуруп, жоктон бар кылган көркөм буюмдар пайда болот. Курактарды куроо менен айымдар бир гана узчулук менен алектенүүнү үйрөнбөстөн, кездемени үнүмдөй билүүнү да өздөштүрүшөт. Кезинде жокчулуктун айынан пайда болгон бул өнөр бүгүнкү күндө дүйнө элине кулачын жайып, уз айымдар курак куроонун жаңыча акмаларын ойлоп табышса, айрымдары чоң энелердин байыркы эмгектерин баалап, жаңылап тигип, асакталып калгандарын музейге өткөрүп берип жүрүшөт. Ага мисал Лондондо куралган чоң эненин бакчасы туш кийизи. Каарманым ошол эмгекти көрбөй, билбей туруп эле дал өзүндөй пано жасаган. Анан кийин мына калган калдыктардан чыккан эле мына ромашка гүлдөрү да, ромашка гүлдөрү ушул ылайыктуу болот окшойт деп туруп, анан кийин ушул жерге ушул гүлдөрдү чогултуп отурбайбыз. Ошол эле заматта тарыхты карап көрсөк, баягы 1827 же 29 жылдары Лондондо бир эненин бакчасы деген
эмеде жүрөт. Ушундай тигилген экен да. Көрсөм мен ошону баягы көрбөй туруп өзүм ошону кайталаган киши болуп, эме кол өнөрчү болуп калып отурам да. Антпесе биз деле билбейт болчубуз. Баягы ушул гүлдөрдү ким тиктикен деп изилдеп көрсөк, ошо Лондондо бир апа эне тигиптир. Эң биринчилерден болуп ошол апа тигиптир. Эненин бакчасы деп аталат экен. Бул мозаикага көбүрөөк убакыт кетти. Буну мен интернеттен көрүп алып туруп аябай жактырып калдым да. Мындайынан карап отурсам, мындайынан карасам тегеректер деле пайда болуп атат, төрт бурчтуктар деле пайда болуп атат. Анан кийин кездемелердин түрлөрү дедим да. Бул иш эме учурунда баягы 4 октябрда төңкөрүлүш болуп атпады беле? 5-inde болду, 4-ünde тынч эле болуп, 5-inde эртең менен уже эме аянтта уже ызычуу боло баштаганда ошондо баягы мунун атын 2-3 жолу өзгөрттүм. Анан кийин азырынча деле токтой элекмин бугачы атты. Бир да кара түс мындай эмелер колдонулган жок да. Баягы кандай десем, кыргыз элинин маанайы ушундай болсо экен деп эметем да. Кандайдыр бир кара нерсесиз жок, таза, ачык болсо экен деген ниет менен туулган пано болду да. Өнөрканада бычыла турган кездемелерге метр же сызгыч колдонулбайт. Гүлнара Жолдошбекова бардык аракеттерди кол менен өлчөөгө үйрөтөт. Бул бир жагынан илгерки чоң энелердин эмгектерин баалоого үндөсө, экинчи жагынан өлчөмдөрдүн нукура кыргызча аталыштарын эске салат. Кыргыз элинин улуттук кийимдерине келгенде кичине өзгөчөлүктөрү бар да. Топчулары да илгерки топчулар го? Булар да күмүш топчулар, булар болсо эме илмектер бүт өрүм. Ушундай чыптамаларды, анан кийин жанагы дамбал, мүмкүн дагы моундай көйнөктөрдү бычканда карышта беле илгери азыр айтып атпаймынбы? Бычышчы. Ошондо баягы жайып алып, көрдүңүздөрбү? Бул жерде баягы выточка деген жок, эч нерсе жок. Болгон эле мынагы ийин менен эле мына капталдагы эле тигиш эле бар болгону. Башка эч нерсеси жок. Ошондо баягы кездемени коюп алганда, мындай оюлган жерлери бар эмеспи? Ошо жерлерге келгенде баягы биз колдорубузду мына ою колтук жактарын ойгондо мисалы 4 эли деп баягы ийинди 2 эли деп ушинтип ченейбиз да. 1 эли, 2 эли, укум, сөөм, карыш деп туруп үйрөтөбүз да баарыначы. Ошентип анан кийин ушул чыптама өзү бычылып тигилет да. Азыркы учурда саймаларды сая турчу машиналар пайда болуп, кол менен сайма сайып иштеген чеберлер азайып барат. Мындан улам каарманым сайма сайуунун ыкмаларында окутуп келет. Муну менен катар эле Кыргыз улуттук кол өнөрчүлүк айдыңындагы жоголуп бара жаткан чеберчилик ыкмаларын изилдеп, таап чыгып, үйрөнгөн өнөрүн башкалар менен тең бөлүшүп жаткан маалы. Март айында келгем. Март айында баштаганда ошо белдемчиге жазылгам курс. Бир белдемчини бүтүрүп, мына экинчисине кириштим. Биринчи белдемчини бүтүргөндөн кийин, анан кийин чыптамага жазылгам. Ошо чыптаманы бүтүрүп, эми мына экинчи белдемчини баштадым. Сайманы өзүм сайып көргөн эмесмин, эми эң биринчи ушу биякта Гүлмира эжеден үйрөнүп сайманы, бирок крючок менен өзүм көп эле иштеп, сумкаларды токуп, балдарга кийим токуп, спицы, вышивал. Керме сайманы ошол жактан үйрөндүм. Бүгүнкү күндө саймалардын бир нече түрү белгилүү, алар төмөндөгү саймалар. Чыраш сайма. Бул сайма менен ак калпактын четтери бекитилип келет. Ошону менен катар эле жаздыктар, туш кийиз, килемдердин четтери чырашталып сайылып келет. Илме дос сайма. Бул көбүнчө жөрмөмө сыяктуу эле сүрөттөрдүн четтери алынып сайылат. Илме дос саймасы менен эки башка түстөгү буюмду бириктирсе да болот. Басма саймасы. Чийилип алынган буюмдун ичи толтурулуп, текши жылмаланып сайылат. Секиртме сайма. Бул көбүнчө кийиздин бетиндеги сайма сайылып бүткөндөн кийинки жардамчы сайма.
декоративдүү сайма десек болот. Жөрмөмө сайма. Калк арасында бул сайма көп кездешет. Жөрмөмө адатта бирден илинип, сызык менен жөрмөлүп сайылат. Ара тиш саймасы. Дагы бир аталышы бычак учу. Бул сайманы көбүнчө эки буюмдуу кийиздерди бириктирүүдө колдонушат. Терс кайык. Кийиздин бетинен ылдый жактан жогору карай илинип сайылуучу сайма. Көптүрмө саймасы. Көптүрмө сайманы уздар кийиздин арткы бетине жеткирбей, бир жак бетине гана көптүрүп, ийнени тегеретип сайып кете берет. Тордомо саймасы. Бул кандайдыр бир буюм бүткөндөн кийин четтерин бириктире турган сайма. Мына да ушул саймалардын бардыгын Гүлнара айым өзүнүн шакирттерине үйрөтүп келет. Мындан сырткары түймө түйүүнүн сырлары да көмүскөдө калбайт. Арасынан гүл кылып, мынакей ар кандай бар, момундай чыптамалар бар. Калган жиптерден да ушинтип, бул деле пэтчворк, бул деле жанагы лоскутный шитье кылып атпаймынбы мен, ошого эле окшош. Калган жиптерден эле ушинтип токуп, кайра баарын кошуп койсо, ушундай татынакай чыптамалар болуп калат да. Ичиндегиси жөнөкөй эле мына. Бул жерде бесшовный деп коет. Тигиши жок таптакыр чыптама момундайнын. Эми не дейм? Сумкаларды да токуп үйрөтөсүзбү? Сумкалардын түр-түрлөрүн, каалаган сумкаларды үйрөтөм. Мындай чеберчиликтин бардыгын каарманым жаш кезинде бала менен үйдө олтурган чакта өздөштүргөн. Ошол маалда кызынын бардык кийимдерин колго тигип кийгизгендигин айтат. Бүгүнкү күндө да бычып тигүүнү өздөштүрүү менен балдарын кийим менен толук кандуу жабдып койсо болот дейт. Жаш куракчым 14 жашта. Лайла деген кызыбыз. Эң улуусу 71 жашта. Раиса апабыз. Үйрөнгөндөр өздөрү үчүн да, бирок көбү азыр баягы ошо менен баягы өздөрүнүн иштерин баштап кетсек деген ой тилек менен башташып атат. Бүткөндөрдүн арасынан өздөрүнчө курс ачып, азыр өздөрүнчө уже иштеп башташкандар да бар. Ийгиликтер болуп атат. Ошондуктан ошол иштеп кетсин деп атам да, өздөрүнчө үйдө отурбай. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бул мен сайып жаткан сайма керме сайма деп аталат экен. Мындан сырткары ар кыл курактын жана ошондой эле шырылган шырыктардын, түйүмдөрдүн дагы бардык түйүндөрү көрсөтүлүп үйрөтүлөт экен. Мунун бардыгы тең бир гана кандайдыр бир каражат табуун эмес, ушул кыргыздын атадан балага, энеден кызга өтүп жаткан салт санаасын, үрп адатын мурас катары өткөрүп берүү вазыйфасы менен каарманым иш алып барып жаткан экен. Сиздер азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.